Программабызды улантабыз. Мына ошо KG Group курулуш компаниясынын ийгиликтери тууралуу жакшы кардарлардын ой пикирин көрдүк. Ал эми ушу кененирээк маалымат алуу үчүн ошо KG Group курулуш компаниясынын башкы директору Ташев Имамидин Асамидиновичти студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушундай жакшы иштерди жасап аткан экенсиздер, куттуктайбыз. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат да, ушу сиздердин бардык турак жайлар, комплекстер ушу тарыхый адамдардын аты менен аталганда эмне үчүн? Эми бул нерсени мен көп жерде эле айтып кеттим. Тарыхка биз кылчайбасак, тарыхты биз даңазалабасак, бир кыргыз жаран катары башка улуттарга үлгү боло албайбыз да. Ошол максатта тарыхта орду бар, тарыхта мааниге ээ, тарыхый инсандарыбыздын атына коюп, ушул күнгө чейин келатабыз. Мындан кийин дагы жакында эле буюрса боло турган чоң Чыңгыз Айтматов ордосунун баштабасындабыз. Чыңгыз Айтматов ордосу каякта болот? Каякта курулат? Бул Бишкек калаабызда курулат. Ордо дегенибиз 3-4 үйдөн тургандыктан, чоң бир комплекс болгондуктан ордо деп атадык. Анан Ош калаасында дагы буюрса чоң бир комплекс Исхак Разаков ордосу деп эки ордо куруу басындабыз. Бул дагы ушул жылдын баягы тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Ушул жылдын акысы менен ушундай бир комплекстер куруу басындабыз. Жакшы экен, абдан кызык экен. Буюрса көрөбүз. Негизи айтып коет баягы тарыхка кылчайганын демек өсүп жатканын белгиси деп коет. Ошондой болуп аткан турбайбы? Ылайым эле ошондой болсун. Анан кийин жаз келгенден баштап ушу курулуш иштери аябай тынымсыз жүрөт да. Кар жааганга чейин ушу айрыкча эшикте боло турган жумуштарчы. Сиздерде кандай пландар болот? Буюрса биз кар жааганда да токтогон жокпуз. Кала берсе өзүңүздөргө белгилүү, бул жылы кыш көп деле суук болбоду. Механизм боюнча бетондорду баягы тоңбогон суюктуктарды кошуп отуруп, -10 градуска чейин кучса болот да. Ошого быйыл эми -1ге көп деле жеткен жок. Ошого кыштын күнүндө токтогон жокпуз. Бирок өзүңүз айткандай, мына жаз келди десем жаңылышпайм. Сыртта мына бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот экен. Ошого темпибиз, ылдамдыгыбыз буюрса күн алыс күч алып атат. Жакшы, анан кийин мындай ошо жакында эле угуп калдык. KG Group жана Тамашоо лигасы эмне байланыштырат сиздерди? Эми чындыгында тамашоо дегенде күлкү. Мындай айтканда казактын бир акын айтыптыр да. Акимдин иштегенин или иштебеген акынынан укса болот депчи. Ошол сыяктуу биздин дагы турмушта болуп аткан нерселерди ошол пародия жүзүндө болсун, элди күлдүрүү ыкмасы менен болсун, ушундай нерселерди кылып аткан басым жасап кетсе жаңылыштык болбойт, жаштар болгондуктан. Колубуздан келишинче ошолор менен да кызматташтыкты туура таптык да. Биздеги эле тамашоо эле эмес, колубуздан келишинче көп тармактуу кызматташууга барып атабыз. Себебинде дагы айтып кетсем өз орду, биз кызматташпасак өзүбүздүкүлөр менен башкалар көп деле кызматташпайт. Бул сиздерден ошо биз билгенден бир эле ушу маданият тармагында эмес, көп ар кайсы тармактагы адамдар менен да иш алып барып атасыздар да. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Сиз ушу жакында эле 7 облуста 7 батир бекер берим, белек кылабыз деп аткансыз. Кимдер алат алар? Буюрса, мына жылдын башында ушул эле сиздердин телеканал аркылуу 3 батир деп ниет кылган болчук. 3 батир болгондо баягы эле айыл аймактардан чыкпай калыш ыктымалдыгы көбүрөөк болуп калат экен да. Ошого биз баягы ар бир областтын мыктыларына деп ошол комиссиянын негизинде ошол кайсыл кесиптин ээлери боло турган болсо, ошол министрликтер менен биргеликте
7 областка 7 бекер пәтер ойнатып атабыз. Бул да болсо биздин Кыргызстаныбыздын 25 көз карандысыздыгына 25 жылдыгына карата бир сюрприз да. Анын буну кандай көбүндө суроо калат. Мына алып көрсөк те, түштүктөн алып келсек, Баткен областы. Мен бул өрнөк катары айттым да. Канча жылдан бери ушул чегара жөнүндө көп проблемалар жашалып атат да. Балким биз ошол областтын мыкты чегарачысы деп тандайбыз. Ош областына келгенде мыкты мугалим, Жалал Абадка келгенде мыкты милиционер, Таласка келгенде мыкты КГБдан, СМБ десек болот. Ушул сыяктуу 7 областка. Бул өрнөк катары айтылды. Сөйдөндө буну биз корректировка кылабыз. Областтын баягы көйгөйүнө жараша жакшы кесипти таап, элге чын ыхлас менен кызмат кылып аткан. Анан элди баягы пара менен кыйнабагандарды буйруса, коррупцияга малынбаган, ак таза кызмат кылып аткандарды буйруса тандап, ошо 7 пәтерди берүү ниетибиз бар. Ниетиңиздер ишке ашсын. Бул баягы демек катардагы кызматкерлерге тиет да. Башчыларына эмес, директорлоруна эмес. Эми бул комиссия болот. Комиссия, ар бир комиссияда ошол кесиптин ээлеринин министрликтери болот. Бирок берүүчү катары ошол комиссиянын буйруса башы өзүм болом. Кудай астында таза өткөрүүгө. Чын ыхлас менен ошол баягы орустар айткандай заслуживать эткен кесипкөйлөрүбүзгө буйруса мен берүүгө сөз берем. Анан кийин ошо Чоро Дубанаев агабызга дагы ушундай белек кылат экен батерде угуп калдык да. Ошол кандай болду? Ооба, искусство дүйнөсүнөн биздин эл баатырларыбыз, Кыргыз Республикасынын эл баатырлары, аксакалдары биригип келип, ошол Чоро Дубанаев атаң мына аксакал болуп, биз эс тарткандан бери жатаканада күн өткөрүп келатат деп айтып калышты. Бул өткөн жылдын болгон маалыматы болчу. Анан биз дагы баягы сураштырып, териштирип, ошого ишенип, чындыгында баягы актерлукка ээ болгонуга карабастан, Кыргыздын эл баатыры болгонуга карабастан, чындыгында жатаканада өмүр сүрүп келатыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү. Анан биз ниет кылдык эле ушул атабызга дагы көмөк көрсөтсөк деп. Буйруса андагы жакынкы айларда сүйүнтөбүз. Ушул убакта ал кишиге ден соолук сурайбыз. Кичине кырсыктап бутун сындырып алыптыр. Батыраак айыгуусун Кудайдан тиленебиз. Айыгып чыккандан кийин буйруса жакшы кылып сүйүндүрөбүз деген максатыбыз бар. Бири-бирибизге ушундай да жардам бербей, анан качан жардам беребиз деген ошо чиркин өмүрдөгү сөзү так эсимден кетпейт. Сиз жөнүндө ой пикирди билгиңиз келеби? Бизге интернет тармагында ушундай билдирүүлөр келген экен, жаңы эле бизге чыгарып келишти. Албетте. Окуп коеюн, Жакшы да болсо, жаман да болсо билгибиз келет. Мындай деген билдирүү келген, Тилла аттуу айымдан келген экен. Аллах разы болсун ушул Имамидин Ташевтан. Ушундай жаңылыктарды көрсөң, жарпың жазылат. Эл үчүн бийликсиз да кызмат кылып жаткан атуулдарыбыз көбөйө берсин дейт. Ушундай билдирүү келген. Анан дагы бири Бегим аттуу мекендешибизден мындай билдирүү келген. Мындан 2 жыл мурда эле KG Group бюджеттик мекемелерде иштегендер үчүн эң арзандатылган баада кирпичтен сапаттуу батирлерди сала баштаган. Азыр ал үйлөрдүн алды чатыры жабылып калды. Ал кезде $486 деген баа эч жерде жок болчу. Ошол учурда компаниянын өз каражатына Кут билим мектеби курулуп жаткан дейт. Эми ал жаш муундарга эшик ачкан экен. Окуучуларды жана жамаатын куттуктайбыз. KG Group'тун мындай эл үчүн жасаган өрнөктүү иштери толтура. Биз ушул компаниянын кардары болгонубуз үчүн сыймыктанабыз. Сиздин кардарларыңыз ушу бизге жазган экен. Бул нерселерди чындыгында баягы угууга, билүүгө даярмын дегеним, жакшы нерсе уксаң, кылып аткан жакшылыктарыңды көбөйткөнгө аракет кыласың. Дем аласың, күч аласың. Анан ушуну менен бирге дагы чоң бир проекттагы айтып кетсем, уруксат бериңиздер. Айтып өтүңүз.
Буюрса жана сизге айтып кеткендей, Ош калаасында Исхак Разаков ордосун баштап атабыз деп айттым. Ошол ордону баштоо менен бирге максатыбыз бир планга киргиздик. Ушул жылдын сентябрь-октябрь айынан баштап Ош калаабыздын центрине бир кичинекей да болсо больница куруп берели. Оорукана куруп берели деген пландабыз. Бекер эле. Ошо шаардык биздин саламаттык министрлигине өткөрүп беребиз деген максаттабыз. Эми буларды элдин батасын алуу үчүн, ушул муктаждардын батасын алуудан башка максатыбыз жок. Жөн гана кызмат кылуу. Ушундай мекендештерибиз, сиздей болгон мекендештерибиз көп болсун. Келип кызыктуу жана керектүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат, ийгилик. Ар дайым биз менен дос болуп жүрө бериңиздер. Рахмат.